Кумтөргө байланыштуу бир топ экс-чиновниктер сурак берип, айрымдары кармалууда. Алсак Асылбек Жээнбеков Кумтөр иши, Төрөбай Зулпукаров мыйзамсыз баюу боюнча камакка алынды. Андан кийин эле экс-премьер-министр Өмүрбек Бабанов жана мурдагы айыл чарба министри Талантбек Узакбаев, экс-депутат Исхак Пирматов кармалды. Коррупциялык ишке шектелип жаткан Өмүрбек Бабанов өзүнө коюлуп жаткан айыптарды толугу менен мойнуна албасын билдирүүдө. Кандай өзүңүзгө тагылган айыптарга кандай дейсиз? Это полный беспредел, главный абсурд. Единственный пример, который Кумтөрдөн 16 миңдей мамлекет калган. Полный абсурд. Түшүнүксүз иш болот. Кудай буйрса мен өзүм сот. Чуулгандуу камоолордон улам кайсы бир саясий топтун мүчөлөрү коомчулукта түрдүү пикирлерди жаратууга аракеттенүүдө. Деген менен коомчулук бийликти колдоп турат. Эколог Абдыжаппар Аккулов Кумтөр боюнча чечкиндүү кадамдарга барып жаткан жаңы бийликтин кадамын кубаттоого чакырды. Бүгүнкү бийлик дагы мына ошону туура түшүнүү менен дайыма бийликтин жанагы идеалдуу бир формасы жок экен. Кемчилиги болсо, кыйшайып кетип аткан жери болсо, биз жапатырмак ошол түздөгөнгө аракет кылалы, жакшы болсо колго абыш кылганга үйрөнөлү. Анан эле сөзсүз түрдө бир жерде жанагындай саясий акцияларды чыгаруу менен элди дүрбөлөңгө түртүүнүн мындай мезгили деле өттү. Ал деген ошондой саясатчылардын бир өзүнүн таасирин сактап калуу үчүн күрөшүүнүн бир методикасы экендигин эл түшүнгүдөй болду. Ошон үчүн мен жалпы коомчулуктун да сабырдуулукка чакырат элем. Бир мындай таразага салып көрөлү. Биз кимбиз, ким менен жүрүп атабыз, же болбосо бизди жетелеген ошол саясий топтор, алардын лидерлери кимдер эле. Бүгүн алар ар кандай кырдаалда мыйзамдын алдында бир жооп бериш керек болсо бериш керек. Дээрлик 30 жылдык тарыхы бар Кумтөр ишке түшкөндөн бери анын айланасында ызы-чуу токтобой бир топ нараачылыктар орун алып келет. Кумтөр компаниясы экологияга зыян келтиргенин Кыргызстан эле эмес, эл аралык эксперттер да далилдеп чыгышкан. Жарандык активист Айбек Талайбек уулу Кумтөр боюнча келишим түзүүдөгү коррупцияга аралашкан, Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген, макулдашууларга барган жогорку даражалуулардын баары жоопкерчилик тартыш керектигин билдирди. Бүгүнкү күнгө чейин Кумтөрдүн тагдырын талкалагандардын бардыгынын тагдырын талкалаш керек. Алардын чечимдерине же болбосо алардын буга чейинки жасаган иштерине тарыхтагы эл дагы баасын берип, мыйзам алдында жооп бериш керек. Алардын бир туугандары, балдары ошол элдин ырыскысынан чет өлкөдө окуп, чет өлкөдө жашап, Кыргызстандын ичинде эбегейсиз байлыкка ээ болуп, бүгүнкү күндө элден бөлүнүп, өздөрүнчө ак сөөк аталып жашап келет. Ошолордун бардыгы кайрадан мамлекетке төлөп, элдин эсебине түшүш керек. Расмий маалыматтарга караганда Кумтөр боюнча УКМКда 4 кылмыш иши козголду. Алардын бири Кумтөр компаниясынын жетекчилерине каршы козголгон. Ал эми калган 3-ü коррупция, жерди мыйзамсыз берүү, салыктан мыйзамсыз куткаруу, экологиялык зыянга алып келген чечимдер боюнча. Асел Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион, Ош.